Балдар, сабағыбызды баштардан алдың. Алтын дәрежені сақтап алсақ. Қана оқып қоябыз. Айдай. Сабаққа активді қатысу. Ариет. Өз ойын еркін айту. Азаматсың. Сумая. Бири-бирин билүү жана сыйлоо. Азамат. Қол көтеріп жооп берүү. Азаматсыңар. Бүгүнкү числону жазгыла балдар дептериңерди алып, чын Куран айынын 14-ü. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы Чыңгыз Айтматовдун Бугу эне деген жомогуну өтөбүз. Сабагыбыздын максаты менен таанышып алсак балдар. Бүгүнкү сабакта биз Бугу эне жомогу боюнча маалымат алабыз. Жомоктун маани мазмуну тууралуу ой пикирлерибизди айтууга көнүгөбүз. Бүгүнкү жомокту түшүнүү аркылуу эрежелерибизди сүйүүгө, мекенчилдикке, бири-биринин ой пикирибизди уга билүүгө багыт алабыз. Бул жомок эзелки окуя. Атам заманда жер бетинде чөптөн токой көп, кургак жерден суу көп болуп турган кезде улуу, уруу кыргыз журту Энесай деген өзөндүн боюн жайлап турат. Ал улуу дайра кең өзөн түндүктө Сибир деген жерден агат. Ат жана адам айерге 3 жыл, 3 ай жүрүп араң жетет. Ал дайраны азыр Энесей дешет экен. Ар уруу эл жашап турат. Анда Энесайдын боюнда бирин-бири чаап алган, бирин-бири талап алган жоопкерчилик заман. Кыргыз уруусунда айлана тегерете курчап, кас уруулар туруптур. Кыргыздар да кези келгенде аттанып, казат жүрүп, касташкан уруунун үйүн өрттөп, күлүн көккө сапырып, элин кырып, жылкысына тийип, малын айдап кетчү экен. Эр өлтүрүү эрдик саналып, кишини киши аябай, адамды адам тукум курут кылмай заман болгон экен. Анда балдар, кийинкисини улантабыз, кана окуп коебуз. Айдай. Ким окуп коет? Адам каны сууда ягып, көк кашка суу жошолонуп, ак сары гүл манаттанып, бөрүдөй тытышкандоор экен. Эгин эгип, түшүм жыйнар. Мал багып, мергенчиликтен олжо таап келер. Эр бүлө калбай эл тукуму соло берет. Буту менен басып, мурду менен тынгандан баары тынч эмгекти таштап салып, жоокерчилик, талоончулук менен күн көрүп калыптыр. Өлтүргөндүн өчү бар, төгүлгөн кандын куну бар деген өчөгүшкөн. Тили бууру 40 уруу бирин-бири мойсоп бүтмөйүнчө тынчый албай калган. Азаматсың. Кийинкисин улантып коебуз. Кийин кезде күнгө Дарига. чыдабай адамдардын акылын танган турган экен. Адамдардын акыл эси канга угуп турган экен. Касташканды жараштырар жан чыкпай. Душманын капилеттен чаап алган. Бөтөн урууну тукум курутун карып, мал мүлкүн талап алгандар гана кемеңгер аттыккан экен. Балдар, азаматсыңар. Эң сонун. Эми балдар биз ушул эле жомогубузду видео тасма аркылуу улантабыз. Барыбыз көңүлүбүздү бурабыз. Видео тасмага. Ошентип жүрүп отуруп, акыры Бугу эне балдарын ысык көлгө жеткирди. Бул чокудан карап туруп, көргөн көздөрүнө таң калышты. Тегерете курчаган ак карлуу, алка кала тоо, оор жапкан чер кой ортодо өлтүргөн ирим көл. Бул жал тукумдары арылдаган шамалга бир четинен түрүлүп, бир четинен үркүп жатат. Көлдүн баш аягына кез жетпей, этегинен күн чыкса, түрүндө али
таң ата элек. Тегерти курчаган, алкактаган ала тоонун чокусуна унарланган кертооларына сан жеткес. Ушул жер силерге мекен болот деди. Үйүздү бугене, жер кеп эгин эккиле, мал багып, балык багла. Ошентип бейпел кеңчилик, эко тынчтыкта миң жыл өмүр сүргүлө. Учуңар узарып, уруктуңар көбөйсүн, алдыңарды бала басып, аркаңарга мал толсун. Сүйлөсө теге жатып, куса кулакам, алыстан ала келген эне тилиңерди уңар унутпасын. Эне тилинде эл жерин, кишиден кем ошентип кырылган кыргыздан калган уул бала, кыз бала деген ысык көлдү мекендеп туруп калышат. Мынакей балдар, көрдүк эми биз суроолорго жооп беребиз балдар. Бала менен кыз кандайча токойдо калышты эле балдар? Кана ким жооп берип коет? Айдай. Бала менен кыз чырпыктан себет токуп токойго бүлдүргөн теребиз деп кетишкен. Азаматсың. Кийинки сурообуз. Алар айылга келгенде эмнени көрүштү? Кана ким жооп берип коет? Жипара. Алар айылга келгенде айылдын Эмне болду? Айылга келгенде эмнени көрүштү? Кыз менен бала. Алар айылга келгенде бар жок түтүн басып, өрттөнүп, бар жок өттөнүп, бардык адамдар ата-энелерден кабар жок же ага эжелерден кабар жок болуп, алар үйлөрүнө келгенде эч ким жок болуп, бардыгынан кан агып жатканын көрүштү. Эч кимден дайыны. Эжеке толуктап койсом болобу? Ооба, болот. Кана. Балдар келгенде айылдын каны көккө сапырылып, айылда бир да жан билинбей турганын көрүшөт. Азаматсың. Жоонун ханы аларды кандай кабыл алды? Кана ким жооп берип коет? Аларды каардуу кабыл алды. Азаматсыңар. Майрык чаар жескемпир аларды кайда алып барды жана эмнеге камданды? Чыгармада. Кана ким жооп берип коет? Азирет. Майрык чаар жескемпир буларды эне сайдын боюна алып барып, эне сай Болот, ооба. Майрык чаар жескемпир бала менен кыз Эне-Сай дарыясына алып барып, дарыяга балдарды түртүп жиберүүгө камданган. Азаматсың. Бугу эне менен майрык чаар жескемпир эмне деп сүйлөштү эле? Бугу эне менен майрык чаар жескемпир. Бугу эне майрык чаар жескемпирден балдарды мага бер деп суранды. Балдарды өзүнө бала кылып алууну каалады. Азаматсың. Эң сонун. Бугу эне балдарды аман алып калып кайда жеткирди? Бала менен кызды. Бугу эне балдарды жолунда отургузуп ысык көлгө жеткирди. Жеке ысык көлгө жеткиребиз. Ысык көлгө эмне кылды? Кыз менен баланы жеткирди, Бугу эне балдарга эмнелерди түшүндүрдү? Жомокто. Кана? Балдар силер ушул жерди мекендеп кыргыз тукумун улантасыңар деди. Азаматсың. Бугу урусу кантип пайда болду эле? Эжеке мен айтайынчы. Ооба, кана? Эжеке. Жооп берип коебуз. Бугу эне асыраган уул менен кыздан тараган бугу урусу деп аталып калды. Азаматсыңар. Балдар, ошол күндөн тартып бүгүнкү күнгө чейин бугу урусунан таркаган кыргыз эли ысык көлдө мекендеп жашап калышты, Азаматсыңар балдар, бүгүнкү сабакта баарыңар эң мыкты деген баага татыктуу болдуңар.
Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болдубу? Ооба, эжеке. Ооба эжеке.